Барыңыздар билесиздер, таң эрте бизде таң шолада көнүгүү жасоо өзүнчө бир керемет себеп дегенде бардык дене боюбузга пайдасын алып келчү мыкты көнүгүүлөр жасайбыз. Бүгүн дагы биздин өзүбүздүн тренер десем дагы болот. Айс менен чогуу көнүгүүбүздү баштайбыз. Айс кандайсыз? Рахмат. Аябай сонун, манайыбыз жакшы. Силер деле биз менен кошулуп, бүгүнкү эртең мененки таңкы көнүгүүлөрдү жасасаңар, денеңер жана булчуңдарыңар чыңалып, көңүлүңөр ачылып, биз менен көңүлүңөр кунак болуп жүрөсүңөр. Эң негизгиси азыркы биринчи көнүгүүдө бутубузду кичине алысыраак коебуз. Бири-биринен. Манжаларыбыз асты жакты карайт дагы, акырындык менен артты жактагы отургучка отургандай кылып, кыймыл аракет жасайбыз. Колубузду мындай мешать кылбагандай кылып, астыбызга кое алабыз дагы, акырындык менен оң жака жана сол жака кое алабыз. Эң негизгиси бул деген азыр суставтарды, өзүнүн омурткаларды өзүнө кичине чыңалдырып, экинчи, үчүнчү көнүгүүгө кыймыл аракет жасаганга Жардам берет, жардам берет. Белектикке анча окшошпойт эт, Ылдыйраак отурабыз. Эми бир линияда жүргөндөй кылып, мындай кыймыл аракет жасайбыз. Көтөрүлбөйбүз, Бир линия чийип атабыз. Ооба. Меники толкун болуп кетет. Толкун жок, тоо жок, дөңчө жок. Эми ылдыйраак дагы отурабыз дагы, эми ылдый жактан эми толкун жасай берсеңиз болот. О, Кудай. Канча жолу кылабыз? Так, дем Жарым алабыз. Дем алабыз. Дагы ылдый жактан, ылдый жактан, ылдый жактан, дагы дем алабыз. Акырындык менен бул сол тараптан кармалып калабыз дагы, колубузду ылдый жака коебуз. Баш манжаны, оң буттун баш манжаларын өйдө көтөрөбүз дагы, акырындык менен дагы мындай жерге отургандай кыймыл аракет жасайбыз. Биз растяжка бизде бар болсо, чогуу алсак, артка отуруп алсак да болот. Болбосо ошол позицияда карап турабыз. Эми акырындык менен ошол ылдыйкы линиядан оң жака, сол жакты көтөрөбүз. Мага кыйын болуп атпың эле кана. Ангары. Кичине арт жака. Анткени оң бутубуздун тизи суставтарын, омурткаларын көп кыйналайбыз. Эми акырындык менен өйдө жака жана ошол же позициядан көтөрүлөбүз. Кандай сезип атасыңар? Бутубузду көтөрөбүз дагы, акырындык менен тизебизди өзүбүзгө бөгөбүз дагы, кичине жакыныраак бири-бирибизге кармайбыз. Бул баланска дагы кичине жакшы. Алмаштырабыз. Биз көбүнчө ушундай көнүгүүлөр жасаганда дем алганды унутуп коет окшойбуз, Дем алабыз. Ошондуктан дем алабыз деп мен кайталандан кайтпайм да. Эми акырындык менен биздин ковриктерге отурабыз. Бул позицияда колубузду артка коебуз дагы, чыканакка деле коюп алсак болот. Болдубу? Ушул жакшы. Таптакыр эле жатып албайбыз. Төш жакты өйдө көтөрөбүз. Эми бутубузду өйдө көтөрүп, бирден мындай шилтеме кыймыл аракет жасайбыз. Дем алабыз. Бул биздин прессибизге дагы. Бирден дагы төшүбүзгө дагы, ийнебизге жана мойнубуздагы остеохондрозду набыстатууга кыймыл аракет бирден-бир. Дагы белектин кыймыл аракети менен ангара баары деп атат. Көтөрүлбөй калдыбы? Дагы кичине. Эми ушуну эле кайчылаштырабыз. Бүгүн эртең мененки көнүгүүлөрдү ушул позициядан баштасак, калганы бизге жеңилдик. Эми ошол эле позициядан көтөрүлөбүз. Телеберчилерибизди кыйнап салбайлы. Алар бизде экранды карап кыйналып атсак, Эми манжаларыбызды өзүбүзгө каратабыз дагы. Ошол позициядан акырындык менен төшүбүздү көтөрөбүз. Бирок чыканак бүгүлүп турат, төшүбүз өйдө көтөрүлүп турат. Бул деген төш булчуңдарын чоңойтууга жана чоюуга жардам бере турган көнүгүү.
ошол кандай десем бүкүрөйгөндөн алыстатат. Анан ошо менен кошо бирден бир колубузду ичкерте турган жана ошо асты жактан кол булчуңдары түшүп калат го. Ошону чыңалдырабыз. Дем алабыз. Мындай сыртынан жеңил көрүнгөнү менен Организм аябай кыйналат. албетте. Эми бутубузду коебуз дагы, акырындык менен ушул позициядан өйдө көтөрүлөбүз. Ылдыйчыбыз. Көтөрөбүз. Белге аябай күч келип атат. Отжимание катары колдонсок деле болот. Муну тескери отжимание деп койсок болот окшойт. Албетте. Дагы өйдө. Эми кармалабыз өйдөдө. Белек ангары кармалабыз. Эми акырындык менен бутубузду бирибизге коебуз дагы. И он бутубузду астыга коюп коебуз. Бүгүн кыйнадым. Турабыз. Астыга шилтейбиз. Муну билгенде жеңилирээк бут кийим кийип келет. Алмаштырабыз. Дем алабыз, белек. Дагы акырындык менен астыга түшөбүз. Рахмат. Эми ушул эле позицияны алыс кетпей, кандай десем, 90 градуска ар бир бутубузду коебуз. 90 градуска. Бурчтар мындай позицияда калып, жамбаш сөөктөрү мындай коврикке отургандай кылып кыймыл аракет жасайбыз. То есть таптакыр эле сол жака өтүп кетпейбиз. Ушул эле позицияда бирдей болуш керек дагы. Эми таптакыр сөөк менен кыймылдабай, бутубуз менен кыймылдатабыз. Өтө көтөрүлөт. Бул деле сыртынан жеңил көрүнгөнү менен бул жамбаш омурткаларына жакшы жардам бере турган көмүрлөрдүн бири. Сөөктөргө, булчуңдарга. Эми ошол эле позицияны кичине алмаштырып коебуз. Эми бутубузду кандай десем, бут кийимибизди көтөргөндөй кылып кыймыл аракет жасайбыз. Бут кийимди гана, э? Мындай кичинекей көтөрмө. Меники такыр көтөрүлбөйт. Бирок бул деген аябай сонун кандай десем, кыздарга ылайыкташ, жакшы көрө турган көнүгүүлөрдүн бири. Анткени жамбаш булчуңдары менен кошо белдин булчуңдарын чыңалдырып, жакшы фундамент коюп коебуз. Ошону эле башка жака коелу, сол жактан. Күнүнө канчаны жасап туруш керек? Күнүнө 10 жолу ар бир жакка жасап туруп, анан кичине кошо баштасаңыз болот. Сол бутубузду билебиз да, сөөк менен ылдый жака тартылабыз. Туруп албайбыз. Бир тараптуу кыймыл аракет жасабайбыз. Төшүбүз өйдө, өзүбүз бүкүрөйбөйбүз. Дем алабыз. Демибизди ичибизден баштап төшүбүзгө жеткизип, дем чыгарганда өйдөдөн ылдый кыймыл аракет жасайбыз. Бурдуңуз менен дем алсаңыз болот. Эми алмаштырабыз. Ошол эле көнүгүүнү билесиз, кичинекей мындай микро кыймыл аракет жасасак дагы бизге жетиштүү. Андан соң эми ошол эле позицияны алмаштырабыз. Таптакыр кыйналып баратсаңыз, көрсеңиз болот. колуңузду ылдый жактан, сан жактан кармасаңыз, анан бутуңузду кичине өйдө көтөрөсүз. Бул оорураак окшойт. Жок, бул Эгер көтөрүлбөй калсачы? Көтөрүлбөй калса, бутуңуз колуңуз менен кармап турасыз. Эгер жеңилдикке жаратып белекте болуп кыймыл аракет сизге жеңил болот атса, колуңузду алдыга коесуз дагы. Ушул төшүңүздү астыга тартып, дем алып туруп турасыз. Бул дагы жакшы сизге кыймыл аракет жагып атса, бутуңузду түзөтүп аласыз. Анда кармаш керек. Дем алабыз. Бул пилатестин эң эле бирден бир мындай кандай десем, көнүгүүлөр. Ангара? Меники такыр болбойт. Карматабыз. Төшүңүздү астыга тартып, өзүңүздүн башыңыз менен өйдө тартылсаңыз, сизге жеңилдик жаратат. Андан соң Белекке бүгүн 10 упай. Кийинки көнүгүү? Кийинки көнүгүүдө биз деген чалкалап сол жака жатабыз. Кандай десеңер? Жамбаштап. Мына чындыгы кыргыздын көнүгүүсү, жамбаштап жатсаң сонунда. Эми ушул позицияда
Колус менен астыга коесуз. Аябай жардам бербей. Биз жамбаш болсоңдар мындай көтөрөбүз. Кыйын аракет жакшы болсо, мыкты көтөрүп алып, сол жакка тартылсаңыз болот. Белибизди жакшы ичкертүүгө жана ашказанды иштетүүгө жардам бере турган көнүгүүлөрдүн бири. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Дем алабыз. Чыгарабыз. Ар бир көнүгүүнү 10-15 жылдан жасасак, же сөөктөрүм кырсылдай баштады. Анткени жанагы айтып аткан насихат бирөөдөн окуп турган көнүгүүлөрдүн бири. Кармалабыз. Өдө жакта. Дагы иңиз менен тартыласыз ылдый жака, чыканак менен өдө жака түртүлөсүз. Ошол эле көнүгүүнү оң жака жасап туруп, бүтүрүп катып, болчудай. Ошентпесек болчудай. Кеттик. Дем алабыз. Дем чыгарабыз. Деги эле өзүңүз канчаны кыла аласыз ушундай көнүгүүдөн? Мен 454. тажабайт болушум керек. Биз бул кыймыл аракетти гамактын жардамы менен жасайбыз. Ал деген кандай десем, дагы да бир нагрузканы берет. Анткени гамак ар дайым кыймылда болуп турат дагы, ошон үчүн анда балансты да кошосуң. Бул бизге жеңилирээк болот. Өйдө. Дагы бир 2 жолу бир кармалабыз. Дем алабыз, өйдөгө тартабыз. Төшүз менен өйдө жакты карап. Биз да 2 саат эфирге чыгышыбыз керек. Албетте. Макияжды бар өчүп калды го. Көтөрүлүп. Ушу менен эртеңнен кийгенилер. Соңуна жетти. Ооба, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мына биз менен кошо көнүгүү жасадыңыздар, биз менен кошо таңыңызды улантыңыз. Биз болсо кесиптешибиз, өзүбүздүн тренер десем болот. Айсалкынга рахмат айтабыз. Кийинки күндөрдө көрүшкөнчө, ал эми сиздер биз менен чогуу болуңуздар.